Ошто айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында Айыл банк, РСК банк аркылуу дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берилүүдө. Ал үчүн аймакка жалпы 688 миллион каражат бөлүнгөн. Учурда 3 жылдык мөөнөт менен 6% насыяны алуу үчүн банктарга кайрылгандардын саны арбыган. Катарында Калыбек Исаков 2 миллион сом алуу үчүн насыя берүү бөлүмүнө кайрылды. Ал каражатты мал чарбачылыкка иштетүүнү көздөп турат. Мен ала албай эле жүрбөйм 2 жылдан бери. Анан айлаң жок, баягы микрокредитке барат экенсиң, ол проценти көп берип, канча жылдан бери ошону төлөп жүрөм, мына канча жыл болду. Мага ол кымбат экен аябай эле. Шуну эптеп берсе мен алып Кудайга шүгүр иштейм деген оюм бар. Президентибиз жакшы иштеп атат, ага биз ыраазычылык билдиребиз. Илгери акчасы барлар эле алып бизге окшогондор такыр ала алган эмес акчанычы. Азыр эми келсек бар жогун түшүндүрүп 6% аябай жакшы. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоор аркылуу насыялар мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка жана өндүрүшкө берилет. Максималдуу көлөмү 3 миллион сомго чейин. Ошондой эле 6 айдан кийин гана насыяны келишимде көрсөтүлгөн график менен төлөй баштайт. Арзан пайыздуу кредит келип атат экен, 6% менен деп жөн эле келип алганга болбойт. Бул насыяны алыш үчүн сиздердин азыркы учурда же өзүңүздүн чарбаңыз же дыйканчылык менен иштешиңиз керек. Эгер андай жок болсо биз карап бере албайбыз. Айта кетейин, кайсы документтер керек. Бул кайрылган адамдын паспорттун көчүрмөлөрү, жашаган жерден айныктама, кимден турат, канча адам болуп турат. Анан айыл өкмөтүнө санарип аймак деген азыркы учурда цифровизация болуп, санарип аймак деген программа орнотулган. Ошонун негизинде бизге аныктама алып келип бериш керек. Канча малы бар, кандай жер тиркелери бар. Анан үй бүлөнүн канча үй бүлө менен жашайт ошол убакта. Эң негизгиси, эгер 300 000 сомдон ашса, биз залог менен беребиз. Залог деген бул күрөө. Күрөө болсо кыймылсыз мүлк кабыл алынат. Күрөөсүз жок 300 000 сомго чейин карап бере алабыз, 1,5 жылга чейин. Жеңилдетилген насыяны максаттуу колдонууну банк көзөмөлгө алат. Эгер каражат айыл чарбага жумшалбай, тояш өткөрүү, турак жай салуу, автоунаа сатып алууга коротулса 6% үстөк 30% көтөрүлөт. Тояшка же болбосо бир унаа сатып алганга же болбосо башка максатка иштеткенге өтө катуу тыюу салынат. Ага биз катуу көзөмөл жүргүзөбүз, мониторинг деп коет, кайрадан барып текшерип турабыз. Ар 3 ай сайын дегендей, 6 ай сайын дегендей. Эгерде башка тармакка иштетип жиберсе акчаны, анда берилген күндөн баштап 30%га көтөрүлөт, 6% эмес. Бул деген өтө чоң суммага айланып кетет. Ошондуктан биз кардарларга түшүндүрүп атабыз. Кээ бир кардарлар өздөрү эле келип кайтып атат, көргөн ошону уккандан кийин биз анда биз ала албайбыз, андай кылбайт экенбиз деп. Негизи райондорго буга чейин биз банктын кызматкерлери менен, фермерлер менен бир нече жолу жыйындарды өттүк, семинарларды уюштурдук, өзүнүн эле губернатордун катышуусунда да жыйындар өткөздүк. Аларга тапшырмалар берилди. Чтоб жанакындай эмелерге жол бербөө үчүн жанакы жылды эле алып, анан тышкары баягындай колунда бар эмелерге берип, түз дыйкандардын өздөрүнө берүү деген тапшырмалар берилген. Беле кетсек, мурда кредиттер мал чарбачылыгына 10, дыйканчылыкка 8% менен берилип келген. Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011 жылдан башталган. Асел Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.